никедеги жолдошум менен Меккеге келейин депчи аябай дуба кылгам. Жолдошум өзү алып барып келди Меккеге. Бирок жолдошуңузду эмнеге чыгарбайсыз деген суроо болуп атат да мен. Менин близкие друзья дегеним бар Инстаграмда. Ушул жака жошунакай эле киргизип бөлүшүп турам. И мен деле бир уга турган адам таптыр бул жашоодо. Андан угуп калам. Ичиңизде бир оруштаган сезим болгон эмеспи турмушка чыгып атканда? Менде коркуу гана болгон. Ушактар көп болду. Бул эрте тийип кетти, эрте тийгенин себеби боюнда бар болот э. Бир нерсени жарнамалап атып, бир чоңураак хейтке туш болуп калдыңыз э? Жөн гана Анжелика бизди алдап кетти деген сөз. Эмне үчүн биз мектепте чогуу эле билим алабыз, бирок бир классташыбыз эле байып кетет. Ыр жаздырып аттым акырында, ыр жаздырып аттым. Же радио албайт аны. Өчүрөк чыгарган деген менен кандай чыгарса ошондой жок кылган да. Шагым сынып жүрдү. Бардыгы мен менен учурашкысы да келбейт эле, көрмөксөн болуп өтүп кетет эле, көбүнчөсү түртүп да кетет эле. Мурунку жолдошуңуз Урмат Байкен кайсы сапаты үчүн жактырып ошого турмушка чыктыңыз эле? Мен чыкпайт болчумун. Улуу Байке менен мынтип кол кармашып турган сүрөттөрүм интернетке атайын жарыяланган. Ажырашуумдун себеби да ушул болду. Бирок ал кишинин биринчи турмушу бар эле, экинчи турмушу бар эле. Мен үчүнчү турмушу болмокмун да. Ушул 9 жыл бою бир күн дагы мектепке же садикке балдарын кыздарын алып барып койгон эмес. Кол салуулар деле көп болду. Подъездден унутуп кеткен учурлар. Ушул интервьюнун алдына кандай өзүнө бир инсайт алды, ким кандай өзүнө бир жакшы арасынан 20 адам кошулду. Китепти мен кол тамган менен сиздердин офисиңиздерге калтырып коеюн. Жана 17.000 долларлык. Ооба. 17.000 долларлык китеп 20 адамга белекке берилет. Салам урматтуу достор, Сокол Медиа менен жаратылышта берүүбүз кайрадан сиздер менен. Бүгүн биздин коногубуз супсулуу эжекебиз Анжелика Кайратовна. Саламатсызбы эжеке? Сизди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Жакында эле туулган күнүңүз болду, деги эле ден соолугуңуз кандай, ушул майрамды кандай өткөрүп алдыңыздар? Жалпылап айтып берсеңиз. Чоң рахмат, салам. Ооба, 36 жашымдын бүгүн экинчи күнү окшойт. Андыктан бул күндү өзгөчө күтөм. Анткени 12 саны жагат, 12 июнь. Өзүм да түшкү 12-де төрөлгөн экенмин апам айтысы боюнча. Негизи эле 12 ай, 12 деген цифралар көп жакта кездешет го. Ансыгарындай ай сайын болотпу, айтор ар бир таң мен үчүн туулган күндөй эле. Ар бир күнүбүз бул кыска жашоо. Ошондуктан бүгүн деле туулган күнүм, менде сиздин да деле туулган күнүңүз. Ошол туулган күнүңүздө сиз үчүн эң кымбат белек эмне болду? Эң кымбат белегим апамдын мага жазып келген ыры болду. Мен ушул 12 деген китебимдин ортосунда, бул китептин ортосунда атайын боштондук калтыргамда ким китепти сатып алса, сол автор болот. Анан апам сюрприз кылып, ушул авторума сол автор болуп келиптир. Каалоо тилек жазып келген экен, ыр түрүндө жазып келген экен. Ошону сахнада коноктордун алдында окуп бергенде көзүмө жаш алдым. Аябай кичинекей кыздай, кичинекей баладай эле өзүмдү сезип. Апам өзү ар бир айымда төрөлгөндөн баштап мага ыр чыгарып, ошону альбомго жазып, анан ай сайын сүрөткө тартып, салмагым менен боюмду жазып келген альбому бар да. Ошол нерсени дагы да мындан ары улантууну чечтим деди. Бул чейин биз апаңыз менен да маектешкенбиз. Ошондо айтып калганда кызымдын ар бир басканын, турганын, ар бир кылыгын китепке жазгам деп өзү жазуучулукка жакын окшойт э? Ооба. Ыр чыгарат, жакшы ырдайт, бийлейт. Таланттуу инсан, таланттуу айым. Жашооңуздагы жаңылыктарга анда кебибизди буралы. Жакында эле сизге сыноо катары келди десем жаңылышпайт болушум керек. Бир рекламалап, бир нерсени жарнамалап атып, бир чоңураак хейтке туш болуп калдыңыз э? Ушул окуяны сиздин көз карашыңыз менен сиздин чындыгыңызды сурайлычы, деги эле кандай болду, кандай өрчүдү? Негизи сыноо чоң же кичине деп бөлүнбөйт экен. Сыноо дегенде бул жөн эмес да, ошол нерсенин үстүндө иштөө. Өзүмө да суроо бердим, кайсы жагынан ката кетирдим деп карадым. Бир нерсени жакшы ниет менен жасайсың. Эми мен өзүмдүн баракчамда билбейм, менин баракчамда катталуучуларым эле унчукпайбы, башка деле сайттардын комментарийлерине кирип окуган жокмун. Бирок мен тараптагылардын көбүнчөсү эле айтып атты да, бүгүнкү күндө бизнес кылуу
өзү эле кыйын экенин көбүнчөсү билбейт. Анткени биз көбүнчө Инстаграмда успешный успехти көрүп алабыз да, бирөө Кытайга бара калып эле байып кеткенин, бара калып эле тим эле баардыгы товарлардын баардыгы сатып жаткандай бир сонун нерселер тартып атышпайбы азырчы, оңой көрсөтүп атат да. Бирок ошонун артындагы кыйынчылыктарды көрсөткөн блогерлерибиз жокко эсе болуп атат да. ооба. Бул жерде ошол эле Алина кызыбыздын жанагы курс жасап Кытайга алып кетти мекендештерибиз, алардын арасында менин дагы тааныштарымдын, досторумдун жубайлары барды, менин деле досторум барды да. Ошол жанагы акчамды кайра кайтарып бер деген баланын эле жанында, катарында. Бирок алар эмнегедир акчасын дагы сурашкан жок, ыраазы болушту. Жер көрдүк деди, каерде эмне сатылганын көрдүк деди. Анан өзүбүзгө керектүү бир нишаны алып, азыр иштеп атабыз, бизге пайдалуу болду деп ыраазычылык иретинде тескерисинче мага Кытайдан белек ала келишиптир. Беш кол тең эмес дегендей, тажрыйба бизнесте кимдин подкастын көрбөңүз, кайсыл байлардын, кайсыл ийгиликтүү инсандардын бирөөсү дагы дароо эле ошол ийгиликке жетип кеткен эмес да. Кээ бирөөсү орто жолдо банкрот болгон, минуска кеткен, бирок ошонун аркасынан кайра Аллах Таала эки эселеп аларга берген да. Ошол келген сыноолордо канчалык деңгээлде биз ошону кабыл алабыз дешибиз керек. Бул хейт келдиби, мен жөнүндө туура эмес нерселер азыр болуп ататпы, бирок бүгүнкү күндөгү ийгиликтер эки эсе, үч эсе өсүп атат да. Алинаны мен ошол бизнесте өзүмдүн окуучум катары туура иштегенди үйрөтүп, туура компаниясына алып кетүүгө мен сүйлөшүп, жол жобосун көрсөткөм. Анан ушул кызга мындай поддержка кылайын, эжеси катары деп көп эле инсандарды билесиздер, шоу бизнесте канчаларга жардамым тийди, канчалары атактуу болушту мына. Ошонун арасында деле Алина бар. Бул ушул Кытайдагы кыргыз кызы ачкан компания мен үчүн сыймык деген максат менен эле кыргыздар барып ушул кытайлардын компаниясында, кытайлардын астында кол алдында иштебесин деп, ушул Алина да көбүнчө иштесин деген максат менен командасы менен жолугуп мен өзүм Кытайга барып келгем. Кандай иштейткенин көрүп келгем. Анан кийин гана Алина курсун баштады. Курсун баштаганда дагы мен өзүмдүн сөзүмдү айттым, көргөн нерсемди айттым. Алдамчылык деген нерсени, бирөөгө жалган жабууну бүгүнкү күндө ошол соцсеттерден кыска нуска айтып эле анан аягына чейин түшүнүктү бербей койгондо эле негатив көбөйүп кетип атат да. Кимде кандай жашоосунда кыйынчылык болуп аткан болсо, ошол жака барып акчасын ала албай, менин жарнамам аркылуу Алинаны таанып, анан Алина дагы өзүнүн оюндагыдай бир жыйынтык көрсөтө албаса, ошол адам да бир ой менен барып алды да, балким чоң ой менен барып алганда алчы дароо байып миллионер болуп кетем депчи. Анан балким ал нерсеси ишке ашпай калып туруп, акчасын кайтарып атпайбы, кайтарып бергиле деп атпайбы деп атса, ал акчаны жөн эле берип коем да. Анткени биз мына өзүм коом, Кыргызстан айымдар коомун алып барып атам. Кечээ күнү эле 2 миллион сомдук бюджетти мен үйдө отуруп иштеп кийим тигем, торт жасайм деген айымдардын техникасын алып бергенге, тигүү машинасын алып бергенге жөн гана бердим. Иштей турган, аракет кыла турган адамдарды колдон келсе колдошубуз керек да. Ошол 175 000 сомду сураган экен бала, кайтарып бергиле деп. Аны кайтарып берип коюш оп-оңой эле. Эми берип коесуң да, 175 000 доллар эмес кой эми. Андай болуп калса чоң сыноо деп ойлонуп отуруп, Алина кел, топ акча дейт элек экөөбүз, досторубуздан сбор кыла калып жабат элек. Анткени бул чындыгында эми чоң резонанс жаратмак да. Анан бул жерде жөн гана Анжелика бизди алдап кетти деген сөз мындай көрүп жайылып кетти да. Эмне алданды, канча сом болду, эмне аны эч ким көргүсү келбейт. Ошончолук барган деле окуучулардын канча пайыздары бүгүнкү күндө ишти алып барып атат, плюска чыкты. Эмне үчүн журналисттер алардан интервью албайт? Эмне үчүн? Эмне үчүн биз мектепте чогуу эле билим алабыз, бирок бир классташыбыз эле байып кетет? Неге? Суроо да. Эмнеге биз деле укмуш окууларды, семинарларды коучтардан барып алып атабыз да, арасынан бирөө эле жыйынтык көрсөтүп атат. Эмне калганын көрсөтө албайт дегендей. Эми бул жерде адамдын өзүнүн аракети. Аракет кылсак, жыйынтык болот. Мен жашоодо реалистмин, алдагандарды жек көрөм. Мени деле көп алдап кетишкен.
бирок мен Кудайга коюп коем. Бирок кийин өздөрү аркама издеп келип, чуркап келип акчамды беришет да. Анткени мен бир гана дуа кылам. Аллах Таала ким мага карыз болсо, ошого 3 эселеп, 5 эселеп ошол карыздын акчасын берчи дейм да. Ошол инсан ашып ташып, карызын эстеп калып мага чуркап келип берсинчи дейм да. Мен биринчи эле Меккеге барганда умра жасап атканымда мени бир курбум чоң акчага алдап кеткен. Кийин мен жөнүндө ушактап, аябай жаман иш кылган. Мен ошол курбума ыйлап дуа кылгам да. Аллахым ошол менин курбума ыйман бере көр жүрөгүнө. Ошол эмне себептен алданды мени? Себеби бардыр да. Себеби балким менде бар нерсеге ичкүдүлүк кылдыбы, алган нерсесин бергиси келбей жамандык менен бүтүрөм дедиби. Бирок ошол инсан дагы бир күнү түшүнүп, менден бул жашоодон өтүп кетелибиз деп кечирим сурап келишин каалайм да. Анткени наркы дүйнөдө бири-бирибизди таппай калышыбыз мүмкүн. Кимиз тозокко кетебиз, кимиз бешикке кетебиз. Бул жашоодо бири-бирибизден кечирим сурап калышыбыз керек. Мен ошол эле баладан эгерде алданып кала турган болсо кечирим сурайм. Кечирип кой деп. Бирок кайра эле мага Алина видеосун жөнөттү. Эжекем, сиз акчасын берип кой дедиңиз эле, бул бала түшүнбөстөр болуп кетти деп, мына ушундай видео болду деди. Мен ал видеону бөлүштүм. Андан тышкарыда канчалаган аз адамдар алданып атат деп аябай фейк аккаунттар менен көп эле комментарий кетип атпайбы? Эми бул жакта кимдин кызыкчылыгы бар экенин мен билбейм. Анткени Алинанын бүгүнкү күндө Дордойдо конкуренттери өтө көп. Бул тытынып иштеп аткан кызыбызды көрө албагандар аябай көп экен. Анткени ошол эле Дордойдо иштеген көптөгөн адамдар мага жазды. Иштешпе бул кыз менен, жаман, бул алдамчы депчи. Бирок мен адамга гана ишенем, мен сөздөргө ишенбейм. Жашнакай жубай, жашнакай балдарын багып аткан жөнөкөй эле кыз. Эжеке деп эле турат. Бер десең берет. Акчаларымды кайтарып бер дедим, Алина. Кайтарып бер дедим. Сен эмне мындай кыласың десем. Эжем, булар 1 ай жашады да, визасына короттум, перелетуна короттум дейт. Андан артып калганда акча бар экен го десем, эже артып калган акчасын мен берем дейт. Булар бирок 100% акчасын сурап атпайбы дейт. Ошо кантип болуптур? Бир тууганы деле аз чет өлкөгө алып барбайт дейт да. Ал дагы чыгым дейт. Ошондо бул жерде бир нерсе мындай түшүнүп коюшубуз керек, бирөөнү айыптагандан мурун. Бир четинен ойлоп калдым, балким кээ бир күнөөлөрүм менен тең бөлүшүп аткандыр, кээ бир негативчилер дегендей. Ошондуктан эми билбейм, эл тараза, эл сынчы дейт экенбиз, бирок ошол элге азыркы күндөгү журналисттер, соцсеттер кандай жеткирип атат? Бул чоң маселе, чоң вопрос да. Анжелика, сиз эл алдында жүргөндөн кийин, эл адамы болгондон кийин башыңызга келген сыноолор болсун, бир хейт болсун, элге көрүнүп калат. Анан чыгармачылык тараптан 70-80% сиздин тааныштарыңыз, досторуңуз десек да болот да. Деги эле ушул башыңызга сыноо келгенде оор күндөрдө сизди колдогон досторуңуз көп эле болобу? Мисалы, айрым чыгармачыл инсандар айтып калышат да, башыма оор күн келгенде эле досторумду таппай калам, өзүм жалгыз калып калам. Менде баары жакшы болуп турганда, менин айланамда адамдар курчап турат депчи. Өзгөчө сенин жакшылыгыңда жаныңда болгондордун саны көбүрөөк болуш керек экен. Анткени кайгыга батып калган мезгилиңде бирөө мындай чын жүрөгү менен кол сунат экен. Бирөөсү эмне болду сага деп билмексен болуп сурап коет экен да, дегенсипчи. Бирок акыркы 3-4 жылда менин айлана чөйрөмдөгү адамдар кадимкидей тазаланып, кадимкидей алмашып, кадимкидей башкача бир момундай нук жүрдү. Мен Кудайдан сурадым ушунчалык. Эгерде сапарлаш болсом, ошол досторумду жанымда калтыр, алардан зыян көрө турган болсом, алыстат дедим. Алардын жакшы жаман жактарын көрдүм, билдим. Мындай кээ бир майрамдарга чакырбай койгонго эми өзүмө уруксат берип баштадым да. Мурда деле мисалы үчүн, кой, тигин туулган күнүнө барбай калыптыр деп, эстин эптеп эле барып коеюнчу деп, мындай галочкачын бере бересиң же, жок тигин чакырбай койдум деп, ошол адамды дасторконуңа чакыргың келбей жатса дагы чакырып кое берчүмүн да. Азыр жөн эле чакыргым келбейт, чакырбай. Анткени аркаман эмне деп сүйлөп жүргөндөрүн билем. Азыр ушунчалык убакыт бат эле жеткирип коет го көп нерселерди. Ошол туулган күнүмдө жакын досторумдун бир 50% гана болду. Калгандары чет жакта болуп келе албай калышты. Бул ошол инсандар, мен WhatsApp'ымды ачтым. Анан кийин жеке кат жагымды ачтым. Кимдер менен күндө жазышып турсам, күндө саламдашып турсам, ошолорго эле чакырууларым кетти. Ошолор эле келди. Биз бүгүнкү күндө амандашып турган инсандар менен мамилебизди улантып кете беришибиз керек. Ким сени күндө эстеп турса, ким сага күндө мындай
жакшы кабыл элек айтып, тамашаңды түшүнүп турса, мына ошол адам сени курчап турган болот экен. Мен да ошол инсандарга экеселеп мамилемди күчтөндүрүп турам. 36 жашка чыктым деп калдыңыз. Ушуга чейин бир нече жолу апатияга түшсөңүз керек. Ошол апатиядан кантип чыгасыз? Апатия менен тааныша элекмин. Сон? Тааныша элекмин, таанышкым да келбейт. Анткени апатия менден өзү алыс эле жүрөт окшойт. Коркот окшойт мага жолугунан өзү. Билбейм. Мени күндө эле ошол уктарда дагы бүгүн эмне кылдым деп өзүмө отчет берем, Аллахка отчет берем. Келечекте мен өзүмдүн кыла турган ошол иштериме пайдасы болсо экен дейм, болду. Анан жанагындай депрессия, стресс, айтып атпайсызбы, апатия, мунун баардыгы эле ойлоп табылган нерселер го дейм. Ошол эле психолог дешет го, кээ бир психологдорго психолог керек дегендей. Жөн гана адам ушундай сонун жаратылышта отуруп, өз көзү менен баардык нерсени карап, ошого шүгүр келтирип, ушул сезип аткан кандай байлык, көздүн көрүп атканы кандай байлык деп шүгүр эле келтирип, кайра шаарга түшүп барса эле бүттү. Чоң психологко барып бир сонун нерсени өтүп келгендей болот да. Колдон келишинче жаратылышка келип, намаз окуп, кичинекей мындай чайыңды куюп алып келсең сонун нерсе. Адамга бүгүнкү күндө чыныгы мамиле, чыныгы ишеним жетишпегендиктен көптөр психологко муктаж. Адамга мындай жөнөкөйлүк, жер приземленность деп коет, мындай жер менен жер болуп, асманга башың жетип турса да бутуң жерде турганын унутпасаң эле бүттү. Баардыгы сонун болот. Депрессия, апатия деген нерсе жок. Мен өзүм депрессияга түшкөнгө дагы убактым жок да, чындыгындачы. Мен ошол ажырашкандан кийин деле депрессия, аны деген нерсеге мүмкүнчүлүгүм болгон жок да. Анткени багыш керек кыздарды, үй табыш керек, квартиралап жүрөбүз. Унаам жок, дем албай калгам. Выживание болуп калган да. Бирөөгө айтсаң азыр ой дейт болуш керек, анткени аларды бирөөлөрдүн версиясы башка да. Мен жөнүндө алар башкача жомокто окуп койгон да. Бирок чыныгы өзүмдүн жеке жашоомдогу нерседе айттым: Анжелика дедим, 10 жыл иште дедим. Үйдү коюп кой дедим, кыялыңдагы машинаны коюп кой, кыздарыңа сонун билимдерди бер. Тыппыйган сонун айым бол дагы. Анан бир Мальдивага барасыңбы, Балиге барасыңбы, бир 10 күндүк депрессияга бар ошондо дедим да. 10 жылдан кийин ошол жактан барып депрессия кыла берчү дедим. Акчанын баарын коюп да. Эчтекең жок, иш кылбай депрессияга жатып алган, ал депрессиядан тура албай кала турган состоянияга чейин түшүрө турган нерсе да. Депрессия деген нерсе биз ойлонбогондон, ой жүгүртүүбүздү иштетпегенден басат да. Ал нерсе бизде чечкиндүүлүк керек, смелость. Чечкиндүүсүңбү, кыймыл аракетке саласыңбы, депрессиянын дысы жок. Мен өзүм сиздин ырларыңызды угуп чоңойгон кыскатары бир ошол учурларды эстегим келип турат да. Сиздин учурда, сиздин 16-17 жашыңызда бир күйөрмандар өзгөчөрөөк бир колдоо көргөзгөндөй сезилчү да мага. Азыркы Кореяда көргөзүлүп аткан колдоолор биздин Кыргызстанда болгондочу. Азыркы учурда мисалы өтүп барса телефон менен сүрөткө түшүп болчу дешет дагы, белгилешпейт же белгилесе деле мындай бир даамы жок да. Таң калбагандай. Ооба, таң калбагандай. Сиздердин учурда башкача болчу, бир гүлүн алып келип, бир мамалагын алып келе калып, ошол учурларды эстейсизби азыр? 8 жашыман баштап 17 жашыма чейин жөн гана кол чабалар үчүн ырдап жүрчүмүн. Кол чабып койсо эле, анан мындай кагазга кат жазып турам, ыргытып коет эле да. Мен сени сүйөм, жакшы көрөм. Анан айылдагы розаларды баягы тикенектер менен кошо кагазга ороп келген моменттер, ошолорду эстейм. Анан кесиптештерим күлүп айтып калышат, ошол эле Омар, Арсен, Таласка концерт коюп келгениңде биз Анжелика келет деп мынтип аябай жыртыктардан карап барып биринчи ретке туруп алып сен ырдаганыңды көрөт элек. Азыр карасаң кесиптешбиз чогуу депчи. Эми анда кичинекей Анжелика, аты дагы башка, анан ушундай гастролдоп, кичинекей балдар концертке мен үчүн эле келет эле да, апаларын ээрчитип келет дегендей. Менде анда жөн гана кичинекей телевизорго чыгыш, анан сахнага чыгыш гана максат, кыялым болгон да. Анан бир аз мен менен сүрөткө түшүп калышса, автограф берип калсам эле мынтип өзүмдү жылдыз сезип калат элем.
Сиздин ошол баягы кичинекей кезимде элдер, кичинекей балдар болсун, өспүрүмдөр болсун, мени көргөндө концертке келип калышчу экен деп айтып атпайсызбы? Анан ошол учурдан бир кызыктуу окуя айтып берсеңиз, оюңузда калып калган, жүрөгүңүз көптөн түнөк тапкан. 3-кабатта жашайт элек, этажкада. Анан уктап атсам бир күнү терезени такылдатып, мындай кран менен көтөрүлүп гүл берген жылдар булар 2004-2005 жылдарда эле. Подъезддердин баардыгына жазып кетишет эле, мен сени сүйөм деп. Кошуна эжелерибиз аябай урушат эле, жалаң мындай. Орус бабушкалар жашачу да. Орус улутунда. Аларга тынчтык керек да, э? Анан могу эмне да, анан үйгө келип, мына сен кызыңды да подъездге бар жазып кеттин. Анан дагы бир башка бала бар эле. Ал болсо краскалап чыгат эле подъезддин баарын кайра. Ал кылбаса дагычы. Айтор ошол бала кездеги мындай ток сүйүүлөр деп коетпу, эсимде бар. Көп эле гүл шоколад берсе үйгө алып киргенден коркчумун. Анан биринчи этажда жашаган курбум үйүнө калтырып берет элем. Күндө гүл үй толтура, күндө шоколад жеп жүргайт эле. Ата энем аябай меники мындай аскер кызматкерлери анан строгий болушту. Мен баягы 7-8ден кийин үйдөн эч жака чыкпайсың деп коет эле. Выступление болсо кошо барып келет эле да. Дайым жандап жүрүшчү. Ушул эле эсимде ошолор бар экен. Анан кийин турмушка чыгып кеттим. Эрте эле турмушка чыгып кеттим. 18 жашымда. Анан анден бери ошол 10 жыл жубай болуп, 3 кыздын апакеси болуп, үй кожойке, бизнес-вумен болуп, анан кайрадан 28 жашымда баягы турмушум өзүм жана кыздарым менен өзүнчө башталгандан баштап кайра чыгармачылыкка катуу аралашып баштадым. Анткени акча табыш керек, иштеш керек болгондуктан жар-ырдап баштагам. Ошондой жаштардан жар-жарды мен биринчи ырдасам керек. Гүлзат Байзакович экөөбүздөн минусовкасын сурап ырдап баштагам. Анан жар-жарчы болуп кеткем. Сон мага кызык болуп атат да, ошол сиздин 17-18 жашыңызда ошончо адам, ошончо эркек адамдар сизди курчап, гүлүн алып Аллага ачабыз деп. Аллага ачабыз деп баарын ушундай сиздин көңүлүңүздөн чыкканга аракет кылып атса, сиз мурунку жолдошуңуз Урмат Байкенин кайсы сапаты үчүн жактырып ошого турмушка чыктыңыз эле? Ал мезгилдерди азыр эстей турган болсом, мен курактуу классташтарым чуркаган жок да. Менден 5-6 жаш улуу балдар чуркады. Анысы дагы аз келгенсип, атамдай болгон инсандар дагы кандайдыр бир ошол аракеттерин көрүп, баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кандайдыр бир чоңдордун өзүнчө бир планы болот экен. Ошол себептенби билбейм. Айтор бир сыра аркаман мындай чуркап, гүлүн берип жүргөн мырзалардын бирөөсү дагы мындай үйлөнгөнгө мен курагымда, алар үйлөнгөнгө даяр эмес болсо керек деп ойлойм да. Мен бирөөсүн деле сүйгөн эмесмин да, мен өзү негизи мени бирөө сүйүп калса эле аны сүйбөй калчумун да. Сүйөт болушум керек. Романтик деп коюшат го ошондой. Билбейм. Мындай сыртынан унчукпагандарды жакшы көрөм да, сыртынан жакшы көргөт. Анан ал да мени жакшы көрүп калса, эйде жакшы көрбөй каласың. Ошондоймун. Анан Урмат биздин ошол үй бүлөбүздө мен ошол биринчи сольный концертимде торт көтөрүп пайда болду. Биздин апамдын жердеш иниси катары. Чындыгында жакшы ой максаты менен эле кичинекей карындашым чоңоюп калыптыр, концерт берип калыптыр, эмне кылып жардам берсем болот деп келген экен. Өзү 10 жыл бою Москвада иштеп жүрүп, анан Супер-инфонун биринчи бетине чыккам. Мага 15 000 сомдук телефон бир байке подарок этти депчи. Алып 15 000 сом. Анда 150 000 сомдой болчу. Мындай ачылып жабылган Nokia болчу да. Анан ошол телефонго эле бактылуу болуп, сольный концертинде бир эле ошол телефонду болгом. Анткени концертти өчүргө жиберген да. Алардын өзүнүн баягы бюджети, финансысынын жагынан ошондо деле концерттен акча чөп эткенин билбептирмин. Анан ошентип эле анан Урмат байке сүйгө келип, апам менен сүйлөшүп калды. Анан Айчүрөк эжебиз ошол кандай байкең телефон берди, таанышайынчы деп. Анан ошол бир клибиме, бир ырыма спонсор болуп жардамдашкан. Айчүрөк эже аркылуу. Аны мен кийин билип калдым. Эми ошол мезгилде байкем
30 жашка чыгайын деп үйлөнөм деп турган мезгил экен. Анан шаарда жалгыз болгондуктан үй алып ошол үйлөнгөнгө даярданам, жакшы кыз керек деп. Анан мен болсо карындашы катары анда эмеске жакшы сонун жеңе таап берем, кандай жеңем болот экен деп эле тамашалашып жүрчүк да. Анан баягы менин өмүр эне жүрөгү деген тасмада көрсөңүздөр керек, мебелдерди издеп жүрүп, анан квартиранын ичин толтурганда ошол карындашы катары эле ошол ал квартира сатып алганда ичиндеги эмеректердин баарын чогуу толтурганбыз. Жардамдашкан менин стилим, вкусум менен. Анан кийин ошол жака өзүм жашап катпаймынбы? Видите, какая это была, да? Система дебейинби? Ну, маңдайга жазылган нерсе экен. Ошол нерсе маңдайыма жазылыптыр. Өзүнө ишенген, көптү көргөн, түшүнүктүү мырза катары ата энем менен сүйлөшүп, атам анда Америкада жүргөн, өзүнүн жумушу боюнча, аскер кызматы боюнча, анан атам келгенин күтүп, сүйкө салуу жолу менен ошол эле байкеңети, кээ бир 1-2 балаң өтө чоңдордун балдары экен. Биз жөнөкөй карапайымбыз, алардын жанында байкуш болуп көрүнүп калбайлык, теңи менен болсун деп эле жүрчү да апамчы. Азыр ошол балдарды карасам, бир жөнөкөй эле жумушта иштеп жүрүшөт да. Анан ойлойм да, мама, сиз ошондой тең менен дегенсиз, мен ошондо булар менен жашап жүрбөк экенмин азыр депчи. Анан эми жашоодо ушунча өзгөрүүлөр болот экен, мен деле бир бизнести аркалап, кандайдыр бир ушундай нерселер болуп кетет, келечекте бизнеске аралашып кетем деп ойлогон эмесмин. Ырдап эле жүрөм го деп ойлогом. Жашоо менен ошол кыйынчылыктар гана бизнеске алып келди. Акча табуумду изденүүнүн үстүнө алып келди. Анан турмушка эгерде кээ бир пландар болбогондо мен чыкпайт болчумун. Балким 20-21 жашымда университетти бүтүп чыкпакмын. Ошол турмушка чыгып атканымда алыс жака кеткен жокмун. Өзүм эле тайнемдин алысыны көрүп жүргөн эле туугандар, көрүп жүргөн эле адамдар менен кайын болуп калдык да. Ошондо сизден атаңыз менен тең эле адамдар сизге көз артып, сизди ошол өзүнүкү кылып алгысы келген дагы факторлор эрте турмушка чыгууңузга бир себеп болуптур да? Түздөн түз себеп. Түздөн түз себеп. Бул тууралуу бардыгы билет. Себеби мен ажырашуумдун себеби да ушул болду. Ажырашуумдун себебинде 12 июнь мен тууган күнүм, анан үй бүлө курганыбызга 10 жыл деген юбилейлик свадьба бергенбиз. Ошол свадьбанын алдында бир ошол улуу байке менен мынтип кол кармашып турган сүрөттөрүм интернетке атайын жарыяланган. Ал кимдин фотоаппаратына тартылган жана ким тартканы белгилүү да. Ал болгондо дагы Москва шаарында бир казинодо тартылган. 16 жашымда апаман кат алып, доверенность алат го балага. Концерт койгону Москвага барганда, ошол жактан ошол байке менен тааныштырган да, чүрөгү. Анан көрсө, мен аларда кандай ой экенин билген эмесмин. Бирок кийинчерээк 18 жашыма чыгарыма бир 2-3 ай калганда бир сөз угуп калгам. 18ге чыкса эле айтып коербайсыз. 18ге чыкса эле мындай алып кете берсең болот, ата энесин деле колунан эмне келмек эле дегендей. Анан апама дароо айткам, ушундай болуп атат деп. Анткени 18 жашка чейин эгерде ал жактан бир сүйлөшүү болуп кетип, бирдеке болсо, ата энем заявление жазып, бул чоң резонанс жаман нерсе болуп кетет. Балким дегендей, билбейм. Ал сүрөт интернетке аябай жайылган. Бүгүнкү күнгө чейин ошол киши менен мындай кармап, мындай бийге чакырган. Биринчи достору катары отуруп, өздөрү бийлеп, анан кел карындашым, мен да сүрөткө түшүп коеюнчу, кел бийлейик деп, менде 16-15 жашымда ошол сүрөткө түшүп турган моментти мен ошол турмушка чыккандан кийин, ошол сүрөткө 13 жыл өткөндөн кийин анан интернетке чыгарып атпайбы? Ушул киши менен мени жүргөн дегенсипчи. Бирок бул жакта эми өткөн нерселерди азыр чукугум келбейт. Көп жаман көрүндүм, неблагодарная ученица болдум. Эжеке мени өстүп тарбиялап койсо, мен аны таштап кеткендей элге көрүндүм, бирок мен ошол жерден качып кеткенимди эч ким билбейт. Эми бул жакта себептер бар. Балким жакшылык каалагандыр ал деле эжем. Бирок ал кишинин биринчи турмушу бар эле, экинчи турмушу бар эле. Мен үчүнчү турмушу болмокмун да. Анан ошентип эле анан апам урмат менен сүйлөшүп,
ушундай болуп атат деп, керек болсо эшигибиздин алдында ошол эже келип, ошол киши менен келип, мени эшикке чакырып, машинанын аркасында отургузуп сүйлөштүрүп атканда, апам дагы урмат дагы чыгып, мени машинадан үйгө алып кирген күндөрү болгон. Неге мындай кыласың, неге сүйлөштүрүп атасың депчи. Абирим менен жапжашынакай кыз болуп, маңдайым ачык болуп эле жашынакай турмушка чыктым. Биринчи турмушум, биринчи ошол сонун. Мен эч качан ажырашам деп дагы ойлоп чыккан эмесмин. Мен ойлогом, никеден кийин ошол сүйүү болот дегендей. Ичиңизде бир оруштаган сезим болгон эмеспи турмушка чыгып атканда? Менде коркуу гана болгон. Каяка качарымды билген эмесмин. Бирок атамдын чоң кыялы бар эле, өзү Техастан баягы окуу менен иштеп келгенден кийин кызымды Америкага окутам дегерчи да. Кызым аябай акылдуу, аябай таланттуу. Ырдап эле жүрө бербесин, Америкада окушуң керек деп. Бирок бирге тагып келген акчасына атам мага машина алып берди. Мен биринчи машинам болгон BMW Volkswagen. Анан ошентип эле турмушка чыгып кетпедимби? Ата-энемде чын эле мүмкүнчүлүк жок эле, чет өлкөгө окутканга акча каражат жок эле. Кымбат деле бир университетте окуган жокмун. Бирок мага жаккан, көңүлүмө жаккан институт информационных технологий, экономист, информатик болуп аяктадым, жогорку билим алдым. Эми эчтекеге өкүнбөйм да, мен ушунча ыраазымын да, ошол ситуацияга ыраазымын да. Аллах Таалага шүгүр келтирем, себеби ал ситуация болбогондо мен урматка турмушка чыкпаганда, балким азыркыга чейин турмушка чыкпай жүрөр элекмин. Айым, элим, айлинде 3 кызым болмок эмес деп өкөнгөрүп алып эле көз жашта дайым. Кызым подиумга чыкса дагы, айымкам ырдаса дагы, айлинкам жөжөнтүм эле жүрөгүмдө ушунчалык мээримдүү башкача кыз да, кичүүм. Аны үчөөнү көргөндө бардык жашоомдун тагдырына ушунча ыраазы болуп кетем да. Ыйлап ыраазы болом. Анткени бардык бул план бир жакшы аягында ушундай жемиш, жакшы нерселер үчүн гана болгонго дейм да. Анан ушактар көп болду. Бул эрте тийип кетти, эрте тийгенин себеби боюнда бар болот же болбосо тиги эле акчасына кызыгып тийип кетет дейт. Бирөөсү болсо муну булбул кылып үйүнө камап коюптур, ырдатпайт экени дейт. Ошол зөкүр кылып коюшкан анда дагычы. Урматты. Чындыгында мен качкам десем болот. Бирок турмушка чыккандан кийин көз артуулар бар бир токтогон жок да. Анан Урмат мырза тарабынан кызганыч сезимдери болгон жокпу? Өзү негизи кызганчаак деле инсан эмес, өзүнө ишенген, жөнөкөй, сабырдуу инсан. Турмушка чыккандан кийин көз артуу деле болгон жок мага. Анткени мен эч жака деле чыккан жокмун, ырдаганым токтогон, радиолордо, телевиденияларда менин бүт баягы ырларым, клиптерим өчүрүлгөн. Дагы кичине жүрөгү экөөбүздүн эмебиз башталган да. Треш. Тийип кеттим, треш дегендей. Ушул жерден бир кызык болуп атат да, ырчылар арасында. Акчасага короттум ырларыңа, костюмдарыңа дегендей. Ырчылар арасында черный список деген нерсе бар депчи. Мисалы, ырчы менен продюсер ортосунда келишим жок болуп калса, мурун радиолордон, телевидениялардан бардык ырларын алдырып салчу депчи. Анан бут тозуулар дагы болчу. Мисалы, продюсер башкалар менен иштешип атат да, анан ушул кыз келсе, ушуну чыгарбай эле кой, эгер мени сыйласаң деген сөздөр болчу депчи. Ошондой эле болчу. Ооба. Мен улуттук телерадио корпорациянын эшигинен канча кире албай койдум. Канча жолу киргизбей коюшту. Клип тартылды. Айыма төрөлгөндөн кийин жана өмүр багы деген. Энеке бай эркелеткен меримиңден дегенде худсоветтен өтпөй койду деп койгон. Кантип эне жөнүндө ыр худсоветтен өтпөйт. Өтө кымбат клип эле. Кышында гүлдөп турган бакты канчалаган художниктер, канчалаган режиссерлор ошону тартышканда, мен деген азыр сыйлыктарды алып аткан режиссерлор тарткан бүгүнкү күндөгү. Жагым сынып жүрдү. Ким мен менен сүйлөшүп калса, аларда чоң проблема болот эле. Бардыгы мен менен учурашкысы да келбейт эле, көрүнүксөн болуп өтүп кетет эле, көбүнчөсү түртүп да кетет эле. Эми анан көңүлүм калып, анан интервью бергем. Болду, мындан ары ырдабайм. Үйдө эле отурам деп, анан көнөк тигип таштадым, үйдө отуруп алып. Бир комнатанын баарын көнөккө толтурдум. Анан салонго барып макияж жасап баштадым, анан энергиямды, талантымды ош жактан чыгарып баштадым да. Адам бир нерсе менен алек болуп кетиш керек экен ошо мезгилде.
ыр жаздырып аттым, акырында ыр жаздырып аттым, же радио албайт аны, же телевидение албайт аны. Баягы сени өчүрөк чыгарган деген менен кандай чыгарса ошондой жок кылган да. Анан Миргүл Эсеналиева продюсер, Омар Арсенов продюсер болуп, анан мага сунуш келип калды. Урмат байкеге айтпайсыңбы, Америкага барып келбейликпи деп. Анан жолдошумда ырдабай эле кой деп, көңүлү калып, өзүнүз ырдабай эле кой дечү да. Анан эмне болуп барып келелик десек, ушундай поездка түшүп атат, 1,5 айга барып келебиз деп. Анан ошентип барып келгенден кийин эле ошол Миргүл Эсеналиева менен иштешип кеттим. Көптөгөн чыгармачылыгыма колдоо көрсөттү, сольный концерт уюштурдум. Биринчи сольный концертимди бердим турмушка чыккандан кийин. Өз алдынча амфитеатрда өткөн Ала тоодо аябай сонун концерт болуп, эң мага жаккан концерттеримдин бири да. Ушунчалык чоң кыялым ошол күнү аткарылган. Өтө бактылуу сезгем өзүмдү сахнадан. Ошондон кийин Анжелика Бекболиева деген ат пайда болду кайра. Бул чыгармачылыгымдын экинчи мындай деми десем болот. Кайрадан төрөлүп, кайрадан жандандым дебесизби? Ошону менен 10 жыл өттү. 10 жыл өткөндөн кийин азыр мынакей чыгармачылыгыма дагы 10 жылга тыныгуу дегеним жөн жерден эмес. Азыр Анжелика Кайратова деген ат. Кайрат кызы болчумун турмушка чыкканга чейин. Анан элдер ойлочу экен Бекболиева мен өзүм фамилиям депчи. Жолдошум менин фамилиямды алган го деп ойлошчу экен да. Ай сен күйөөң да Бекболиевпи депчи. Көрсө ушунчалык ал фамилияны дагы мен атактуу кылыптырмын. Бул сунуш жолдошуңуз тараптан болду беле, менин фамилиям менен чык депчи? Өзүм эле ошондой экен деп эле ойлогом да, ЗАГСка барганда эле макул депчи. Анткени кызы деген нерселер эмес, Ева деп, Бекболиева болсун деп. Анан Кайратова Анжелика Кайратовна болдум. Кайрат кызы, кайра эле Кайратова деген мурунку фамилияма. Анан ошол Кайратова деп башында көнбөй жүрүштү. Бүгүнкү күнгө чейин деле мени бирок Бекболиева деп чыгышат сахнага. Көп жерлерге. Эстеп коесуз. Я уже 9 лет как не Бекболиева дейсиң го. Анан сырттан көшөгөнүн сыртынан карап коюш оңой эле. Анжелика десе мындай жашоосу идеалдуу көрүнөт да. Анан акырын өзү уясын түзүп, 3 кызыңызды төрөп, ошол үй бүлөнү түптөп келатканда бардык нерсени кайрадан ойлдон баштаган сиз үчүн кандай сезимдерди алып келди? Өзүңүзгө оор болуп атканын элге көргөзбөсөңүз дагы ошол учурда бир коркуу сезимдер болсо керек. 3 кызды өзүм мойнума алдым, жоопкерчилигиме алдым, эми булардын келечеги менин колумда деген сыяктуу. Мен керек болсочу ойлонгонго ошолор жетишкен жокмун да. Менин көз алдыма факт болуп калды да. Факт. Бир күндө үйүң жок, унаң жок, салонуң жок. Бир күндө эчтекең жок десеңиз, менин атыма бир эле гараж калыптыр. Макул дедик, ошол гараж дагы деле турат эшин алымда. Ичине майда чүйдөлөр салып коем, кээде барып көрүп. Ошондо документалдык түрдө бардыгы жолдошуңузга катталган, анан ажырашканда баарын өзү менен алып кетип калдыбы? Мага катталган, мага берилген, мага ишеним көрсөтүлүп. Бирок мен жанагындай доверенность, генеральный доверенность толугу менен жолдошума жазып берип койгом. Ажырашам деген оюм эчкечен болгон эмес да. Андан кийин көрсө ал деле жакшы ою менен ошол жашап аткан үйүбүздү алдамчыларга алданып мындай залогко коюлуп калганда ошол менен ал үй дагы 5 жыл бою сот болду. Сот менин атымда болгону менен мен сотко баргым келген жок. Мен адвокаттар аркылуу эле бул маселени чечип, үйдү кайтарып алганга аракет жасап, бүт чыгымдардын баарын кайтарып алуу жолундагы өзүмдүн бүт чыгымдарын көтөрдүм. Бүгүнкү күндө толугу менен ал үй Урматта өзү жашап келатат. Мен кеткен күндөн баштап. Мен ал үйдө тура алган жокмун, анткени билесиз да, үйдү такылдаткан, тарсылдаткан, чыккыла деген нерселер балдарга көрбөй койгон туура да ал нерсе. Эми азыр айта келе турган болсок, ал мезгилде сен шок абалда эле жүрө берет экенсиң да. Деп жана сууга чөйүп атканда ойлонбойсуң го, эмне болот азыр депчи. Чыгып кетсем экен дейсиң го. Ошондой эле чыгып кетсем экен деген бойдон өйдөгө кете бересиң дагы, анан иле албайсың дагы. Моягың толур экен, анан момундай зоб шишип, үнүм чыкпай кыкынып баштадым. Кыкынып дарыланууга кеттим.
жүрөгүмөн 2 ай бою кардиологияда жаттым. Өзүмдү барак сердце болуп төрөлгөнмүн го. Айта берсем менде да тултура букет биякта азыр. Каным аз, анемия, айтор эптеген мындай ал менен жүрө турган нерсени энерджайзер болуп көрсөтүп жүрө бересиң да. Аллах таала берген мүмкүнчүлүктөрдү колдоноюнчу деп. Эчтекеге арман кылбаш керек экен. Болгону кабыл алдык. Кыздарым кичинекей. 1 жаштагы кызым колумда. Экөөсү кичинекей, эчтеке түшүнбөйт. Мен эмнеден ошондо тажагам деймби? Квартиралап көчкөндөн тажагам да. Улам кийим чогултабыз, идиш-ак чогултабыз. Таш ылык десек да машинабыз да жок. Кимдин машинасын сурарымды билбейм го. Ар кандай таксисттер менен жүрөткөнсүң, садикке жеткиресиң. Шүгүр келтиргеним. Быйыл эле январь айынан баштап Урмат кыздарын кичине мектепке ташып баштады. Унаалуу болуп, өз алдынча мына бизнесин жасап. Ушул күн болсун деп мен 9 жыл бою ниет кылгам. Ушул 9 жыл бою бир күн дагы мектепке же садикке балдарын кыздарын алып барып койгон эмес. Мен аял заттын күчтүүлүгү ошондо деп ойлойм да. Башка келсе балдарын кучагыңда жашоону улантып кетүү экен. Эркек киши депрессияга түшсө, ал өзүнүн камынын гана көрүп жатып алат экен да. Аял кишиде выбор жок. Балдарыңды сыртка чыгарып койбойсуң, бирөөнүн үйүнө апарып койбойсуң, таштап койбойсуң да. Бул энелик баягы күч, курсакта кандай көтөрсөң, жүрөгүңдө ошончолук балаңды көтөрөт экенсиң турмушта. Ошон үчүн эненин эмгеги, эненин ак сүтү деген нерсенин түпкү тамырындагы маани өтө күчтүү да. Анан эми айта турган болсок, азыр эми баардык нерсени унутуп коюп эле жашоону уланта бериш керек го. Бирок элде мындай ой калыптыр да. Бул күйөөсүнүн байлыгын тартып алган, анан көчөгө калпаган дегенси. Анткени депрессия болуп жүргөн акыбалын, абалын көргөн адамдар, Урматтын, алар аны ойлошконда ажырашып калып кыйналып атат депчи. Бирок алар эмне себептен ошондой абалга түшүп калган чындыгын билишпейт. Өзүнө аракет кылбаган адамга кечке эле жардам берем дей бербеш керек экен да. Кудай ошол сыноону ал башка берип ататпы, ошону ал сыноону кайрадан эмне үчүн келди деп кабыл алып туруп, ошонун үстүндө иштеп күчтөнүп кетиш керек. Жаман адаттарды токтотуш керек. Болгону ошол. Жакшы ата болуш керек, жакшы эне болуш керек балдар үчүн. Ал эми үй бүлөдөгү мамиле, күйөө, жолдош, жубай деген тема ал башка да. Аманат берилди, балдарың бар, турмушуң кандай болбосун, мыкты ата бол, мыкты эне бол. Анткени бул аманат. Аманат деген сөздү өзү түшүнүү керек. Жубайына да аманат кылуу деген түшүнүү керек. Аманат эмне экенин түшүнгөнү билбеген адамдар зомбулук, кол көтөрүү, аялына эмес, балдарына чейин тепкилеп уруп жаткандар бар. Аманат кандай кыянат кылуунун кереги жок да. Ошондон жөн гана ойлонуу керек бул жерде. Азыркы заманда бирөөнү айыптап деле кереги жок. Өз башыңда эртең эмне келип калгары белгисиз. Канчалаган мени ажырашканда, жамандап, тим эле өздөрүн идеалдуу сезген айымдар. Кана азыр канча эрге тийип, канчасы менен ажырашты? Мен унчукпайм. Сындабай эле жашаш керек да, болду. Мен азыр бирөөнүн кызын дагы эмне минтип кийип алды дей албайм. Өзүңүздө кыз бар. Башымда 3 кызым турат. Жакшы нерсени гана үндөйм, жакшы нерсеге тарбиялайм. Үй бүлөдө ошол 3 кызга мен жоопкерчилик ала алсам, бул менин жеңишим. Жана алар ошол жаман нерсени жасабаса, ошого шүгүр дейм да, болду. Ар ким өзүнүн үй бүлөсүн тарбия кылуудан башташ керек да. Тарбиялоодан башташ керек. Тарбиялоодан башташ керек. Анан коомго өзүңдүн акыл насаатыңды сүйлөп жата бер, умный сөздөрүңдүчү. Анан туугандарыңды карабай, балдарыңдын тарбиясына маани бербей тур, анан интернетте эле акылман болуп чыга келебиз да. Кыздарыңыз сиздин ошол батирден батирге көчүп, сиз кыйналып бакканыңыздын эмгегин азыр көргөзүп атса керек. Туулган күнүңүз сайын сизге чоңураак бир андан да чоңураак белектер бериңер деп кошот. Кудайга шүгүр. Кыздарым менен сырдашам да, аябай сырдашам, сүйлөшөм да.
кадимкидей менин улуу кызым студентка да анан Дубайга барган сайын экөөбүз курбулардай жүргөнгө аракет кылам да. Мындай каалаган нерсесин кийет, чоң кыздардай жүрүп, чоң кыз да. Анан мындай мамилеге кандай карайсың, тиңдей мамилеге кандай карайсың деп оюн баарын билгим келет да. Шунчалык азыркы жаштардын ою курч. Так. Мен мынча жашка чыгам, мындай болот, тиңдей болот. Мен келечекте жолдошум момундай болуш керек, мындай деп четко көрөт, билет да. Анан таң калып коем, биз ушинтип ойлондук болдук эмеспи? Булардын жашында депчи. Кечээ күндө бир подкасттан суроо берип калышты. Баягы сиз кыздарыңызга тарбия берип атканда, мен мындай болгом, анан мен тигинткем, апам мени минтип тарбиялаган, анан тигинткен деп мисал келтирбейсизби өзүңүздү аларга депчи? Же болбосо кээ бирлер бир жака келин болуп барганда айтып атпайбы? Ой, мен келин болгондо мен кайнына минчи дейинчи депчи. Мен айтып атпаймынбы? Мен эмнени айтып берейин? Өздөрү баардыгын көрүп чоңойсо жанымда. Алар өз көзү менен көргөн чындыкты. Өз көзү менен кыйынчылыкты биз кол кармашып, жетелешип, бүгүнкү күнгө чогуу финишке жеттик деп атпаймынбы? Бул дагы болсо финиш эмес. Эми гана мындай кандайдыр пайызына көтөрүлүп аткан мезгил да, чоңоюп. Ошондуктан жүрөгү менен билишет, сезишет. Аллахка шүгүр, кыздарымдын жүрөгүнө иман бериптир. Ошону эле тилейм. Анжелика эже, сиздин ар бир кызыңыз өнөрүңүздөрдү бөлүп алгандай да. Улуу кызыңыз орчу, экинчиси модель катары өзүн көргөзүп атат. Ошолор подиумга чыгып басып атса, өзгөчө сыймык жаралса керек сизде. Бат деле өсүп кетишти да. Сүрөттөрдү азыр карасам, былтыркы, мурда жылкы, 2 жыл, 3 жыл мурунку сүрөттөрдө экөөнүн бою могул жеримен келишкен. Азыр айыма менден узунураак, элиме болсо андан дагы. Анан айыманын жеке концертин эми интернетке жүктөп атабыз. Концертин көрүп, өзүмдүн эле баягы айыманын курагында 16 жашында ырдап аткан көрүп кетем да. Болгону музыка башка, оформлениясы башка. Анан билбейм кандайча ырчы болуп кетти, модель болуп кетти кыздарым. Мунун баардыгы эле адамдардын мындай кызыгуусу, колдоосу болуш керек. Анткени эч кандай модель болом деген ою жок. Менин пумпошка кызымды биринчи эле ошол дүкөн, бир дүкөн тартып, суйкайган сулуу жагынан, мындай мүнөз жагынан чыгарып туруп койгондо аябай көп охват, миллион алып кетти да. Миллион просмотр алып кетти. Анан кыздарым өзүн көрүп, жактырып калышты да. Эгер адамды жакшы жагынан тартып көрсөтсөң, адам өзүн көрүп да мындай суктанып, мен ушундай турбаймынбы дейт да. Көптөгөн жаш өспүрүмдөр азыр сүрөткө түшүрүп келсек, мам жок деп же бетин катып, мындай кичине өздөрүнүн ичиндеги эмеси бар да, уянкысы бар да. Көбүнчө жаштар түшкүсү келбейт. Мен ошондо айтам да, бир күнү сонун макияж жасатып, сонун кийиндирип, профессионалдуу бир фотосессия кызыңызга кылсаңыз, кийин сүрөткө түшкөндө сонун экен деп ошол нерсени жактырып калат дейм да. Ар бир нерсени туура көрсөтүү терс жагынан эмес, жакшы жагынан болсо, ошону бала туура алып кетет. Ыр жагындагы кыздарым Айжан Газиевага барып, жөн гана кыз болгондон кийин үнүн таптай берсин деп койдум. Кружокко бара берсин, билесин дедим. Анстелешнаны ойноп жүрүшөт. Мен үчүн маанилүү болду кыздарымдын ар бир сааты ким менен жүрөт, кайсыл жерде жүрөт, курбулары ким, айланып жүрөсү кандай ким, бир гана ошону контролдодум да. Кыздарыма эч качан тияка барба, бияка барба дегеним жок. Ким менен барасың, канча убакыт болосуң, кайсыл жерде болосуң. Кызым, мен сага баардыгына уруксат берем дейм. Бир дагы жолу кыздарым мына өздөрү бул видеону дагы көрөт. Мындай өздөрү дагы жаман жакка суранышкан дагы жок эч качан. Мен дагы эч качан алардын жакшы жакка суранганына мен жок деген жокмун да. Үйдө тарбия эне менен кыздын ортосунда дагы ушундай болуш керек. Эми мырзаны мен тарбиялагандыктан, бала мальчик жок болгондуктан билбейм. Аны эне кандай мээрим менен, албетте мен инилеримди мамам кандай тарбиялап атат, алар да мыкты инсан болуп чыгат деген үмүттөбүз. Бирок тез чоңоюп кетишти да. Эли манындагы боюнун уп-узун болуп суйкайганы авариядан кийин кызымдын денесиндеги сөөктөрдүн баарына жарака кеткен. Биз бир гана кальций менен кызыбызды кармай алдык. Капельницаны өтө чет өлкөдө күчтүү сөөктөрдүн калыбына келтирүү үчүн
кальций дагы берип аттык, ичип дагы жатты. Анда бою кичинекей помпок эле. Анан экөө тең операциядан кийин бир орунда жата бергендиктен денесине шишик басып кеткен. Шишик басып кеткенде эми адамдар келип сүрөткө тартат. Ушундай интервьюлар үйүбүзгө келгенде экөө интернетке чыкканда классташтары, жаштар аябай хейт кылышыптыр да. Буллингде экөө аябай семизсиң, мындайсың, тигиндейсиң деп шылдыңдашып. Анан мен деле аны окуган эмесмин, экөө окуптур бир жерден. Аны экөө тең чогуу арыктап, чогуу турника асынып, күндө чуркап, спорт менен машыга берип, бир күнү эле ошо бир жылдын ичинде Элиманын бою өсүп кетти да. Анан бир четинен дагы биздин өзүбүздүн мынакей атасы тараптан дагы байкелердин боюнун узундугу, байкелеринин балдарынын боюнун узундугу, эми папабыздын бою узун болбосо дагы бир туугандары бойлуу да. Кайнелеримди көрсөңөр 2 метр баары. Ар ким ар кандай ошону дагы караңыздар, токугма кылып ушактайт экен. Ошол ушак каяктан чыккан, эмне чыкканына чейин мен билем. Ким чыгаргандан да, кому это выгодно экен да билем да. Бирок ошол кызыма тийишкендердин тили мындай кычып тургандардын ушунчалык ички дүйнөсү чирип калганына таң калам да. Кантип сен кичинекей балага, кызга ошондой нерсени жазганга колуң барат. Демек, эми ал адамдын жашоосу талкаланган үчүн жыргагандан жазган жок бирөөгө негативди да. Улуу кызыма деле негативдер жазылып калат. Анан тескерисинче азыр кыздар мага акыл айтып калышты да. Сизди түшүнгөн, сизди колдогон инсандарга көбүрөөк көңүл бурсаңыз дейт, ошол нерсени дагы көбүрөөк кылсаңыз, ошондой сандар дагы көбүрөөк болот дейт. Ошондой сан дагы айлана өчөрөбүз көбүрөөк болот деген айта. Сонун нерсе экен деп. Ошол тактиканы колдонушту окшойт кыздарым. Бир гана жакшы комментарийди көрүшөт, жакшыга сылык сонун жооп беришет жана ошол жакшы комментарийлер менен гана өздөрүнө мотивация берип турушат да. Эмне десин, кандай десин, бир чындыкты, бир турмушту бир гана өзүң билесиң. Жашоо бир эле жолу сага келет. Мен биринчи жашоомду жашап атам. Эң негизгиси ошол Аллах Тааланын алдында мен азыр да жүрөгүм токтоп калса, ошо отурган жеримен жылмайып, эч кимдин жүрөгүн оорутпаганыма, эч кимге мындай акча карыздан алып бербей койгонуна, аманатын жегениме же бир билбейм, зыян жагантып жанагындай бир зына жаман нерсе кылбаганыма шүгүр дейм да, бүттү. Мен любой секундда, любой моментте даже өлүмдөн коркпойм да. Аллахка шүгүр дейм да, бүттү. Адам ошондой эле өзү таза жашаш керек. Айтылган сөздү токтото албайбыз. Бар бир адам айтып аткан өзүнүн жашоосунда себептер бар. Балким мен өзүмө уруксат берип аткан нерсени негатив жазып аткан адам өзүнө ошол нерсени уруксат бере албайт. Ошон үчүн гана жек көрүшү мүмкүн да. Балким алар өздөрүнүн кыздарын атактуу кыла албайт. Же подиумга чыгара албайт. Подиумга чыгып аткан бирөөнүн кызын көргүсү келбейт да. Кичинекей жашында болбосо. Ооба. 3 кызыңыз тең чоңоюп кетти, анан баягы наристенин жытын сагынып, 4-чү баланы мүмкүнчүлүк болсо төрөгүңүз келеби? Жок. Азырынча 3 кызым. Айлинкам кичинекей, дагы деле койнумда жатат. Кичинекейим, жөөжүм, эркелеп күлөт, ыйлайт, даттанат кээде эжекелерине. Ошол лялечка бойдон эле азыр жүрөт да жаныбызда. Ошол 3 кызыма мен күндө бир ошол чоң кыялым жакшы 3 күйөө бала сурайм. Ал күйөө бала дагы үй бүлөбүздө уул болот да. 3 кызым жакшы турмушка чыкса, демек дагы 3 уулду болом. Кыздарымдын турмушун дагы кийин балалуу болсо, колдон келишинче аларга дагы мээрим төгөм. Эми баланын жытын сагындым деп эле ден соолуктун баарын мынтип чабып эле төрөй берген болбойт. Мен 3 кызымды тең операция жолу менен жарык дүйнөгө алып келгем. Азыр менин омурткаларымда темирлер бар. Ал темирлер алынбайт. Компрессионный переломдон кийин, авариядан кийин. Бирок дарыгерлер төрөсөң болот дешип атат. Бирок мен 3-чү Айлинканы операциядан төрөтүмдө мен жашабайм го деп ойлогом да. Анткени көп кан жоготуу, өзүм калыма келүү өтө кыйын болгон, аябай. Бир өлүмү айымдыкы төрөттүм дегенге кошулам. Ошондуктан 3-өө жетишет. Кайра ошол жеримде кесип атканын элестете албайм да, анткени бүт нерсе көз алдымда өткөн. Мен общий наркоз алган эмесмин.
кийинки операцияларды жөн эле деп кеткенсиң да. Андай нерсе адамдан адам жаралган. Анан жашоодо мага кол салуулар деле көп болду. Жашоодо ошол 3 операциям баягы 3 өмүр болгондой болсо, мени кол салып, подъездде муунтуп кеткен учурлар, бир нерсени туура эмес нерсени куюп берип коюп, ичирип коюп, окутуп коюп, дагы бирдеке кандай гана эмес айтор тормоздорду кесип кетип, жууп кетип, айтор бул сыноолордун баардыгын билбейм. Алла таалам да болду беле. Бардык нерсе болгон. Бир 6-7 жаңы өмүрүмдү жашап жүрүп окшойм. Аварияда дагы бир жаңы өмүрүм болду кайрадан дегендей. Асманды карап жатып, Алла таала эгер өмүрүмдү узарта турган болсоң, өмүрүмдү дагы бере турган болсоң, ошо 2 бутум басса, мен Меккени көрүп, умра жасап, Каабаны бутум менен басып айлангым келет дедим. Анткени дүйнө жүзүн кыдырып, бир Каабаны көрбөгөнүмө өкүнүп ыйладым да. Мен авария болуп сынып жатканым айлаган жокмун. Адамдын кыялдары аткарылбай калса, аябай зыркырап элек экенсиң. Ошо андан кийин бир жылдан кийин апамды Меккеге алып бардым. Илимди кошуп, илим бизди коштоп барды. Жоолук салынып, биринчи жолу ошондо зыярат кылып, анан эмнегедир келгенден кийин мындай намаз окууну дайымкыга улантуу кылып, анан жолумду чечким келбей койду да. Чечпей эле коеюнчу дегендей да. Жакта башканчылыкка жүрүп, жакта башканчылыкка жүргөндөй болуп каламбы. Же балким кийин көрөм деп жана 40 күнгө чейин чечкенге болбойт деп да бирөөлөр айтты. Анан балким чечип коёмбу, чечпей коёмбу деп анан аябай эле вау деп Анжелика жоолук салыныптыр деген жаңылыктарды көрүп алып эле, тим эле эл мени жакшы көрүп кетти деп ойлойт экенсиң. Анан бирок эл үчүн эмес, мен өзүм үчүн жоолукту салынууну уланттым. Анткени хейт болду анын аркасында. Хейт болуп, араб кул, кыргыздын улуттук кийимин кийбейт, бул арабтардан акча алган дейм, эмне дейт ошондойлордун баары чыгып, айтор анда дагы андай эмес деп туруп чечип салсам да болмок. Бирок мунун баары сыноо экен да. Мактоо сыноо, жамандоо сыноо, жашоомдо күнүмдүк жашап атканың деле сыноо. 5 мүнөттө эле жениң мурдуң учунда го, ада сыноо да. Интервьюларыңыздын биринде ошол экинчи турмушума жолуктум дегендей бир маек бериптирсиз да. Анан ошону тактап сурагым келип атат. Деги эле жолуктуңузбу, Урмат мырзадан кийин өзүңүздү башка бирөөгө сезимдериңизди тапшыра алдыңызбы деген сыяктуу. Мен ажырашкан жылы өтө чоң негатив болгон. Ошол бир айым мен жолдошум менен сүйлөшөт дегендей кылып аябай антифанат Анжеликалар пайда болуп, биз аларды кармап, канча фейк аккаунттардын баарын кармап, сотко берсек штраф 1000 сом экен да. 1000 сомдон деп калбадыбы. Бир айым күйүнөн хакерге жаман баарын жасап, анан ошондон кийин хейтерлерге деле таң калбай калгам. Эмне үчүн десем, бир тойдо сүрөккө чыгып коюп турмун. Чек көрүп калып. Анан берки айым тууралуу айта турган болсом, могу айым ажырашкандан кийин бир мырза менен достук мамиледе сүйлөштүк. Менде финансылык жактан эч кандай колдогон жок. Көптөр ойлойт экен, баягы финансылык жактан колдоп, үйүн, машинасын баарын алып берип, бизнесин баарын кылып берген ошол дегендей. Бир аз сүйлөштүк. Кээ бирлер баягы мен ажырашканымды билбегендер, ал менен чогуу киного барсам, бир жакка барсам, эми жолдошумду көрбөгөндөр Казакстанда вот Анжелика с мужем прилетела к нам в Казахстан деп сторис тартканда, это ее муж деген видеолор чыгып кеткен да. Эми аларга айтпайм да, подождите, я развелась недавно только, а он вообще-то мой друг, я просто общаюсь с ним пока дегенде айта албайм да, эми орусча сырлашып кетип окшойт. Чынында да эми андай достор бар. Ажырашкандан кийин дагы баягы больницада жатып, эметип калганда келип, тамак алып берип, ден соолукту сурап коюп, жанагы сенин чармаачылыгыңды, адамгерчилигиңди сыйлаган деле адам аркылуу Кудайым деле сага бир мындай жакшы адам жибереткен да. Мен ар бир адамга ыраазычылыгымды деле билдирем. Болгону ал адамда мага үйлөнө турган эч кандай ою жок болчу. Мен дагы күйөө тием деген оюм жок болчу. Эмнегедир бирок элдер жүргүзүп, жашатып үйлөндүрүп койгон да биздичи керек болсо. Бул ошол эле жанагы ВП центрдеги Марат мырза аркылуу. Эмне деп айтам, мен Google азыр чыксаң эле Анжелика Марат десең сүрөтү чыгат да. Эми чындыгында ал нерсе ошондой болуп эле, биз достук мамиледе калып эле, колдон келишинче мен мындай дос катары эмне маселеси кандай болбосун,
байланышып сүйлөшүп эле жүргөнбүз. Эми алардын өзүнүн үй бүлөлүк чырдашына мени аралаштырууга дагы мындай атым өтө пайдалуу болуп кетти да аларга. Эми дагы деле мындай байланышым бар деп айта албайм, анткени мен ошол чыныгы өзүмдүн түбөлүк баягы биргеликте мага аманат алып баягы ак тике менен жашайлык деген ошол инсанды жолуктургандан кийин эле ал инсан бир дагы мырза менен достук мамиледе болбосун, таанычтык мамиледе болбосун, иштешпейсиң, анткени күнөөнү мен тартып калам деген сөзү болду. Ошондон кийин эле андай досторум дагы ВФС, ПФС мындай тиндей эч кимиси жок болду. Мен чын жүрөктөн жардам берем, жардам бергим келсе. Анан бардыгы экологично болуш керек. Бардыгы дипломатикалык, этикалык, туура түшүнүү, сүйлөшүү менен болуш керек. Ошол демек ошол мен акыркы жолу ушул 3-умра жасаганым да. Жок, 2-умрага барганымда биринчисине мырза иним алып барган, экинчисине Марлен иним алып барды. Атам болсо кой тур азырынча даяр эмесмин дейт го. Алар эми аскер кызматкерлер кишилери кой тур кызым, 50 жаш юбилейим алдымда дегендей алар ойлор эткен да болду ошондон ары той топурларда токтотуш керек көп нерсени деп. Анан эки эле иним бар, анан үчүнчүсүнө дуа кылып койгом. Аллах таала меникиде өзүң жакшы көргөн, мага араа көргөн бир никедеги жолдошум менен Меккеге келейин депчи, аябай дуа кылгам. Тиймейинче келбейм депчи. Анын сыңарында эле ошол үчүнчүсүндө жолдошум өзү алып барып келди Меккеге. Сүрөт видеолорун чыгара элекмин. Мен может жакында бөлүшөм. Ошо эмнеге чыгара элексиз мындай сиздин жолдошуңуз бар? Модага айландыргым келбейт да, мен Меккеге барып келүүнүчү. Улам эле келдим, улам эле келдим дерби. Адам эми өзү үчүн зыярат кылат. Кээде зыяратты сен элге көрсөтпөй да кылышың керек да. Ал чындык мындай, чын Аллах Таалага ыраазы болуп, мындай мактоо айтып барганым да болчу. Керек болсо мындай камераны өзүмө каратып тартканга да колум барган жок да. Жок, Анжелика эже, Меккеге барган жакшы. Бирок жолдошуңузду эмнеге чыгарбайсыз деген суроо болуп атат да менде. Ким үчүн чыгарышым керек? Демек, жолдошуңуз медиа адамы эмес, ал жактырбайбы же өзүңүз эле баягы бакыт тынчтыкты жакшы көрөт деген жок, эчтеке жок. Бул жерде деген Анжелика Кайратова бар. Жана элге көрүнүп калган анын кыздары бүттү. Бул менин социалдык тармакта алып барып аткан жашоом да. Социалдык тармакта алып барып аткан жашоого дагы бир ролду кошкум келбейт сценарийге. Бул сценарийдеги жүрүп аткан, элдин көрүп аткан визуализациясы да. Менин близкие друзья дегеним бар Инстаграмда. Ушул жака жошунакай эле киргизип бөлүшүп турам. Жакындарым баары көрүп, билип, жошунакай эле колдоп турушат. Сиздин жолдошуңуз кызыктар эмеспи? Эл алдына чыгып, мына мен Анжеликаны колунан алып ак никеге өзүм жетелеп кеттим. Кимге аны айтат? Кимге доказывать этет? Бизде ошол сүйлөшүп отурганда суроо бири-бирибизге беребиз да. Ошону ким үчүн жасашыбыз керек? Ата энебиз билсе, таанышкан болсо, дагы кимге? Сен менин курбуларыңа жарнамалагың келетпи дейт да. Эртең курбуларың мен жөнүндө жакшы сөз айтат деп ойлойсуңбу дейт. Эгерде күмөн санаса, мен жүзүмдү бетимди тааныбай деле койсун дейт да. Сен эмне үчүн жарнамалаган жатасың мени? Бир эле суроо дейт да. Бирок ошон үчүн акча төлөп берет, ошол акчаны мен берейинчи дейт. Ошонун аркасында эмне бар деп ойлойсуң дейт да. Анан макул менин чакан кругум билет дейт. Бирок элдин баарына билдириш үчүн мен сен тууралуу ар кандай ойлорду уга берип, алар менен урушуп берип, мушташып кетишим мүмкүн дейт да. Кимдин оозун жабам дейт. Мен сенин кандай сонун адам экениңди кантип аларга түшүндүрөм дейт да. Бул ошол эле дейт да. Сен азыр жолук салып жүрөсүң, ошол эмне үчүн жолук салып жүргөнүңдү түшүндүрө аласыңбы дейт. Түшүндүрө албайсың да. Жүрөгүм каалады. Ошондой эле да. Менин жүрөгүм каалады. Кудайга шүгүр жашап атабыз. Демек ал да динге жакын адам, 5 мал намаз окуйт. Эмне бардык кылган нерсесинин бардыгы Аллах көзөмөлүндө бири-бирибизге аманатпыз деп коебуз бүттү. Сен Аллахка аманат, мен Аллахка аманат деп чогуу учуп келип, дайым бири-бирибизге эмебиз окшош да, мүнөздөрүбүз окшош. Бизнесте ар кайсы өлкөлөргө учуп жүрө берет, иштери менен жүрө берет. Мен да бир ордуна турбайм. Энергиясы эки тарапта. Ушундай бир жагынан тең мындай иштеп турган адамдар бири-бирин жакшы түшүнөт экен да. Бар сен барып бул иштериңди бүтүрүп кел дейт. Бар кыздарыңа барып келе кал. Айыма муна берип койчу. Алинка муна берип койчу. Алинка менен сүйлөшөт.
мамаңды жакшылап кара деп коет, менин СБшник секьюритимди тамашалап. Кыздарым деле бул нерсеге туура көз карашта болуп калды. Урмат менен атасы менен кыздарым абдан дос, жакын. Дайым папаңарга баргыла, бул выходнойду өткөргүлө деп болушунча атасын жакын кылам. А бирок менин жеке турмушум бул башка, жана менин бактылуу болгонумду кыздарым көрсө экен дейм, көрүп жатышат, Кудайга шүгүр. Мама, вы такая счастливая, мам, вау, классный вам подарок, да, сделали деп эле ушинтип берет да. Биз туулган күндөрдө белек эмес, жума күндөрү, орозо, мындай айт күндөрү, сонун белектерди камдап турабызсың. Бул жөн гана адамдын дагы бир өзүнүн сахна артындагы, көчөгө артындагы бир жашоосу болуш керек экен. Мен Уитни Хьюстондун акыркы ошол биографиялык китебинде дагы ошол киносунда аябай көз жаш менен ошол тасманы көрдүм да. Мен жашадым дейт, атактуу болдум дейт. Бирок ушунчалык графиким бардыгы жазылгандыктан дейт, өзүм убакытты да бөлө албадым дейт, үй бүлөмө да бөлө албадым дейт. Дүйнө жүзүндөгү болгон Грэмминин баарын, сыйлыктын баарын алдым дейт. Түбүнө жете албадым дейт. А бирок мен азыр өзүмдү эң бактысыз аял сезем дейт да. Жөн гана чыгып, бир күн өзүмө белек бере албаган жашоодо дейт, мен өзүмө өзүм не принадлежала дегенде, кандай өзүңдө ээ боло албай калганга чейин болуп кетет экенсиң да. Анан акыркы жылдары ушул балким Аллах Таала ушул инсанды мага жиберди, кичине аял экенин айтып койчу деп. Анан айтып калат, эмне тутуна бересиң, эмне мынча өтө бирөө аркаңа кууп келе атабы дейт да. Бүгүн ишиң болбой калды, эртең жасап коесуң, болду десем, мен деле бир уга турган адам табылыптыр бул жашоодо. Анан угуп калам. Сый урмат, анан реалдуу сөз айтып атса, аял деле угат да. Аялды деле эркек киши деле угат. Ошондой татыктуу гана мамиле куруш керек. Ак некеде болгонуңуздар канча жыл болду ошондо өзүңүздү айым катары? Бул жагы да сыр. Баары сыр. Жөн гана жашоо жакшы, Кудайга шүгүр. Тактоо иретинде суроо бергим келип турат. Ошондой, мисалы сиз жеке жашооңузду эл алдына көргөзбөйсүз. Анан ушул бакытты толуктайт бекен, үй бүлөлүк бакытты? Мисалы сиздин эгер жолдошуңуздун сүрөтүн чыгарсаңыз, анын жолдошу бул жерде бул менен жүргөн деген сыяктуу сөздөр жүрүшү мүмкүн да. Минт эткен да, ой ушул Анжелика бир жөн бирөө менен жүрбөстүр деп кызыгып башташат экен да. Эмне иштейт, эмне алектенет, кактан акча табат. Анан мен бир бирке сатып алган болсом, же белек кылган болсом, анан аңдып башташат да, эмне иш кылат депчи. Анан эмне кереги бар? Эмне кереги бар деп ойлойм. Көз артып башташат кыздар. Да, бир келинчек кереги жок экен. Экинчиси болуп така кылып бири менен тааныбай эле жүрө бергени жакшы да. Эмне кереги бар? Акыркы суроом болсун андай, сиздин жашоодо аткарылбай калган же болбосо келечекте аткаргыңыз келип жүргөн бир кыялыңыз барбы? Адам бир кыялына жеткен сайын экинчи кыял пайда болот экен да. Муну токтотуш мүмкүн эмес. Кыялдарым абдан чоң. Бүгүн биз чоң форум өткөрдүк. Кыргызстан айымдар коомун түзүп, негиздеп, ал жакта биздин кыргыз эл ичинде атагы чыкпаса дагы тажрыйбасы мол, өтө адептүү, өтө билимдүү, көптөгөн айымдарга дагы жардамын бере ала тургандай энергиясы күчтүү айымдардын башын бириктирген коом болдук. Ушул коом дагы биздин Кыргызстан ичиндеги 70-80 коомдун башын бириктирип, аял затын ошол зордук зомбулугуна каршы мыйзам дагы кирүүсүнө, кандай дагы чаралар көрүнүш керек, кандай социалдык дагы долбоорлор болуш керек, ошого кол топтоп бир иш кылып атабыз. Менин ошол кыялымда бир программа алдыда турат. Программа тууралуу жакында тааныштырам. Анан быйылкы жылдын эсеби менен азыр мен жер издеп жүрөм. Балким кимдин жери бар болсо, реабилитациялык борбор куруп, ошону кайрымдуулукка бир фондко тапшырып, иштетүү жаатында биз көмөктөшөлүк деп атабыз. Анткени карап отура бергенде болбойт. Биз дагы мамлекетке көп жакшы нерселер жасашыбыз керек. Алар куруп жетишпей жатса, биз дагы кылып беришибиз керек. Бул жөн гана мындай убактылуу мындай баланы карап турат. Өзгөчө баласы бар эне дагы балким катташтары менен бир жакка барып келгиси келет, же өзүнүн иштерин кылгысы келет, жумуш кылгысы келет, бирок колу байланып калат да. Бала бакчасы каралап турган бөлмөсү бар, спорттук машыгуу залы бар, билим бере тургандай, көбүнчө ошол аутизмге жабыркаган балдарыбызга дагы бир мээрим
үйүн камдап жаткан учурубуз. Кечээ күнү старт бердик. Кадимкидей көптөгөн фонддордун катышуусундагы сбор жүрөт. Мен ошону гана элге жайылтышым керек. Алдыдагы менин кыялым дагы көп. Жакынкы 5 жылда дүйнөлүк университеттердин бирин Кыргызстанга алып келүү жана биздин ошол 7 областтан тең акылдуу балдарыбызды, жакшы окуган балдарыбызды ошол университетте акысыз окутуу. Көңүл берген маегиңизге ыраазычылык билдирем. Тогойнунда бир толку алдык деп ойлойм. Жакшы сырдаштык окшойт. Эң башкысы ден соолукта болуңуз, калган сиздин колуңуздан келет деп ишенем. Жаркылдап жайнап эле жүрө бериңиз эжеке. Бир эркин микрофон берейин, анда биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн саламыңызды жолдоп коюңуз. Ыраазычылык билдирем. Ушундай шаардын бүгүнкү күндөгү тыгыны, ысыгы, анан дагы ачуусу мурдумда эле турган кээ бир пипилдете берген айдоочулардан мени тоо жака алып чыкканыңыздарга, бул жака алып келип, бир өзгөчө атмосферада Кыргызстаныбыздын караңыздар кандай бейиштин төрү деп айтмакчымын. Ошол тоо койнунда отуруп сонун маек курдук. Мен дагы бүгүн ачылып, ушундай сонун маектешиме жүрөгүм менен болгон чындыкты айтып, сиз менен жана сиздердин көрчүңүздөр менен сырдаштым. Саламыбыз түз болсун. Эң негизгиси биздин мырзаларыбызга кайрылуум бар. Урматтуу мырзалар, келиңиздер региондоп, досторуңуздар менен биригип, кайсыл бир үй бүлөдө зордук зомбулук болуп аткан болсо, ошол мырзалар менен жакшы оюндарды уюштуруп, ошол мырзалар менен сүйлөшүү жүргүзүп, бир эле дин жаатында гана көбүнчө насааттар айтылып атат да, эми көп эле Инстаграмда. Бирок ошолордун бир жаман адаттарын токтотуу, аялга кол көтөрбөш керек, аялга сөз менен деле түшүндүрүп, балага деген мыкты тарбия берүү деген жакшы лекцияларды, жакшы иштерди алып бара турган мырзаларыбыз дагы көп болсо экен дейт элек. Мырзалар менен көбүрөөк иштешиңиздерчи сураныч. Биз айымдар менен иштешелик. Биз коомубузду азыр сактап калбасак, көптөгөн өлкөлөргө биз ошол өлтүрүлгөн, сабалган аялдардын гана жаңылыктары менен көбүрөөк атагыбыз чыгып атат да. Акыркы учурда же жалаңачталган кыздарыбыздын аркасынан гана болуп атат. Эми мындай көрүнүштөрдү мен мурун чет өлкөлүк гана жаңылыктардан көрүп карап өткөрүп салчумун. Азыр тилекке каршы өзүбүз көргөнгө туура келип атат. Бирок мен эч кимди сындагым келбейт. Эркин микрофондо бир эле кайрылуум. Көбүрөөк пайдалуу ушундай маектер көп болсун. Чындыкты элге жеткире бериңиздер. Айдана китеп алып келгем да. Айдана, могул китебимден ушул интервьюнун алдына кандай өзүнө бир инсайт алды, ким кандай өзүнө бир жакшы бир тарбиялык мааниде нерсе ала алса, ошону жазып, кызыктуу жазгандардын арасынан 20 адамга ушул китепти мен кол тамган менен сиздердин офисиңиздерге калтырып коеюн. Анан сизде бул менин китебим барбы, жокпу? Жок. Жок беле? Жана 17.000 долларлык. Ооба. 17.000 долларлык китеп 20 адамга белекке берилет. Урматтуу достор, Сокол медианын катталуучулары, сиздер менен кайрадан тоо койнунда ушундай маек алып барганыбызга абдан кубанычтабыз. Сокол медиа жаратылышы менен сиздерге ушундай сонун маектерди тартуулаганга ар дайым даяр. Ал эми Анжелика эжекебиздин ушундай китебин алгыңыздар келсе, алдыда сонун комментарийлерди, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып өтүңүздөр. Биз ал жактан тандап алып 20 адамга ушундай сонун китеп беребиз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, бар болуңуздар.